Миңдеген чакырым алыстан атайын байыркы Суяб шаарын көрүү үчүн көптөгөн туристтер келерин угуп жүрөм. Бирок жанында жашап али барып көрбөгөнүмөн абыстандым. Бүгүн атайын чыгынып, иним Амандын унаасын айдатып барып көрүп келдим. Суяб Кыргызстандын аймагындагы эң байыркы жана тарыхый мааниси зор шаарлардын бири. Ал азыркы чөйрөнүндө Токмок шаарына жакын жердеги Ак Бешим шаар чалдыбарынын ордунда жайгашкан. Суяб Улуу Жибек жолунун эң маанилүү борборлорунун бири болуп, ал 6 жана 11 кылымдарда гүлдөп өнүккөн шаар болгон. Шаардын негизделиши тууралуу айтсак, окумуштуулардын пикири боюнча Суяб 5-6 кылымдарда Согдиялык соодагерлер тарабынан негизделген. Географиялык жактан өтө ыңгайлуу жерде жайгашкандыктан ал бат эле чыгыш менен батышты байланыштырылган ири соода борборуна айланган. Батыш түрк каганатынын борбору дагы болуп турган. Суябдын тарыхындагы эң маанилүү доор анын батыш түрк каганатынын башкы борбору болуп мезгили. Ал 7-кылымда каганаттын негизги ордосу ушул жерде жайгашып, шаар саясий жана аскердик борбор катары кызмат кылган. Каганаттын бийлиги азыркы Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын жана Борбордук Азиянын башка аймактарына чейин жеткен. Суяб ошол ири мамлекеттин жүрөгү болгон деп айтылат. Улуу Жибек жолундагы ролу. Суяб аркылуу Кытайдан, Индиядан, Персиядан жана Византиядан келген кервендер өткөн. Бул жерде жибек, кымбат кездемелер, металл буюмдары, зергерчилик өнөрү жана ар түрдүү товарлар сатылган. Шаар эл аралык сооданын гана эмес, маданияттардын жана диндердин да жолугушуу жайы болгон. Диндердин жана маданияттардын борбору болуп турган деп айтылат. Суябда ар түрдүү дин өкүлдөрү жашаган. Археологдор бул жерден Будда храмдарын, Нестариандык христиан чиркөөлөрүн, Зороастризмге тиешелүү эстеликтерди табышкан. Бул шаарда түрк, согд, Кытай жана башка элдер бирге жашап, өз маданияттарын өнүктүрүшкөн. Кытай менен байланыштары 629-жылы белгилүү Кытай саякатчысы жана Будда монахы Сюанцзан Суябга келип, анын чоң жана бай шаар экенин жазып кеткен. Кийин шаар Тан династиясынын көзөмөлүнө өтүп, маанилүү аскердик чеп катары пайдаланган. Кыйрашы жана унутулушу. 8-кылымдан кийин шаар бир нече жолу согуштардан жабыркап, акырында анын ордун акырындык менен баласагын басып калган. 11-кылымга келгенде Суяб толугу менен маанисин жоготуп, кийин таштап кеткен шаарга айланган. Ал эми бүгүнкү күндө азыр Суябдын орду Ак Бешим шаар чалдыбары катары белгилүү. Археологиялык казуулардан табылган дуалдар, мунаралар, Будда храмдары жана чиркөөлөр анын мурдагы улуулугун далилдеп турат. Бул жай Кыргызстандын жана жалпы түрк дүйнөсүнүн эң баалуу тарыхый мурастарынын бири болуп саналат. Кызыктуу факт: айрым тарыхчылар дүйнөгө белгилүү Кытай акыны Ли Бай Суяб шаарында төрөлгөн болушу мүмкүн деп эсептешет. Суяб жөн гана байыркы шаар эмес, ал түрк мамлекеттүүлүгүнүн, Улуу Жибек жолунун жана Кыргызстандын көп кылымдык тарыхынын эң маанилүү символдорунун бири болуп эсептелет. Ал Кыргызстандын республикалык маанидеги тарыхый маданий эстеликтердин тизмесине киргизилген. Ошондой эле Суяб жайгашкан чөйрөндөгү Улуу Жибек жолунун эстеликтери 2014-жылы ЮНЕСКО тарабынан Жибек жолдору Чаңан Теңир тоонун коридору аттуу дүйнөлүк мурас объектисинин курамына киргизилген. Бул тизмеге Ак Бешим шаар чалдыбары менен катар Бурана мунарасы да киргизилген. Корук макамында бул жерде археологиялык казуулар көзөмөл менен жүргүзүлөт. Эстеликтердин аймагында мыйзамсыз курулушка тыюу салынат, тарыхый катмарларды бузууга жол берилбейт. Мамлекеттик жана эл аралык адистер тарабынан изилденип сакталат.